Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын окуу маалыматтык жана котормо борборунда бүгүн жакшы конференция болуп өттү. Мамлекеттик тилди окутууну санариптештирүү жана жаңы инновациялык ыкмаларды колдонуу аталышындагы республикалык илимий практикалык конференцияда жасалма интеллект, санариптештирүү боюнча темалар козголду. Биз бүгүн бул конференциянын башында бул роботту алып чыктык. Роботту азыр көрөсүздөр. Бул роботтун автору менин магистрантым, мен дайыма сыймыктануу менен айтам. Кыргызстанда иштеп жүргөндө окутту. Мен ошол чогуу иштешкенге туура келген. Ал жактагы борбордо да жасалма кабинет кылып жасап чыккан. Бул роботту да ойлоп таап өзү иштеп чыккан Асанбаев Акоша мырзага азыр сөз берип коелу. Бул роботту кандай иштеп баштадыңыз? Бул менин эң алгачкы студенттик иштеримдин бири. Студент кезимде ошол роботторду жасоо боюнча алектенчүмүн, изилдөөчүмүн. Ал убакыт өтүп мүмкүнчүлүк болуп, азыр ушундай робот жасалды. Бул роботтун аты Акылай. Бүгүнкү күндө ушул иш-чарага алып келип, иш-чарада роботтун функционалын, робот тууралуу кыскача маалымат бердик. Негизинен бул робот болсо балмуздак жасайт. Балмуздак жасап, ошол биздин элге балмуздак тартуулайт. Андан сырткары ошол балмуздакты сатып алуунун жолдору ошолор боюнча кыргыз тилинде биздин элдер менен баарлашып, аларга инструкцияларды айтып, ар кандай макал-окуттарды айтып турат. Андан сырткары ошол жаш балдарга викторина ойнотуп, викторинада кыргыз тили, Кыргызстандын тарыхы, биология, химия, физика сабактары боюнча окуучулардын жашына карап суроолор берип, эгерде окуучу туура жооп берсе, ага белек катары бекер балмуздак тартуулайт. Абдан жакшы ойлооңуз бар экен, ишке ашсын. Мынакей көрүп турасыздар, бул роботту кыргызча улуттук кийим кийгизип койгон, аты Акылай. Азыр бир сыра көрсөтүп коелу, мына учурашып дагы. Кана, учурашып коелучу. Саламатсыздарбы? Менин атым Акылай. Сиз менин учурашканыма кубанычтамын. Мен да тааныштамын. Аны да сүйлөйт бул робот. Саламатсыздарбы? Конференцияга кош келиңиздер. Мамлекеттик тилибиз өркүндөй берсин. Баарыбыз мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө салым кошолу. Кайдыгер болбойлу. Бар болуңуздар. Кыргыз элин бийиктей берсин. Кыргызстанда кыргыз тили сүйлөнсүн. Эң сонун карагачы. Демек, мамлекеттик тилде робот сүйлөп жатат. Бул эмнени билдирет? Бүгүнкү күндө англис тилин, орус тилин мода деп сүйлөп жатабыз. Демек, илимдин тилинде дагы, техниканын тилинде да кыргызча эле сүйлөсөк боло тургандыгын мынакей Асанбаев Акош өзүнүн роботу менен далилдеди. Робот кандай сонун сөздөрдү айтып атат? Тилибизди өлтүрөлү деп робот айтып аткандан кийин, демек биз кыргыздар, кыргыз мамлекетинде жашап жаткан Кыргызстандын жарандары баарыбыз тең мамлекеттик тилди билишибиз керек, кыргыз тилди билишибиз керек. Ал боюнча мына робот да айтып кетти. Бүгүнкү конференциябызга абдан чоң жаңылык болду. Сизге чоң рахмат, Асанбаев Акоша. Көрүп алыңыздар, бул канчалаган жакшы идеяларды ишке ашырып келатат. Ишибизге ийгилик. Эңгиде буюрса робот балмуздак алып келип бизге меймандостук кылсын. Биз баарына күбө бололу. Саламатта калыңыздар.